керемет нерсени көрүп, о 250 этаж домду көрүп калдыңыз, же Дубайдын эң чоң имаратына чыгып калдыңыз, коозукту көрүп калдыңыз, субханалла деп таң каласыз. Субханалла деп таң каласыз, урматтуу мекендешим. Ал эми бир нерседен ыраазы болосуз, сүйүнөсүз, бир кубанычтуу кабар келет. Аллахумма салли аля Мухаммад деп салават менен кубануу. Кубанычка дагы кубаныч кошот да, пайгамбарыбызга салават айтып кубануу, урматтуу мекендешим. Жаман кабар келет, каракат келет, кээде үйүңүзгө туура эмес сөздөр келет, же кайгылуу бир кабар келет. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Чындыгында биз Аллахтыкыбыз, Аллахка кайра кайтабыз. Кандай маселе болбосун, кандай түшүк болбосун, кандай көз караш болбосун, биз баардыгыбыз Аллахтыкыбыз, Аллахка кайра барабыз. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деп келген кайгыны кабыл алуубуз керек экен, урматтуу мекендешим. Сахабалар кандай болгон? Бир колу кесилип кетсе, бирөөсүн алдың, бирөөсүн калтырдың, ага дагы шүгүр деп, инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деп, ар бир сөзүндө бекем, амалында дагы бекем болушкан. Демек ки, адамдын көзүнүн назары бар. Назар, көз тию, бул кабырга дагы тыгып коюшу мүмкүн. Ошондуктан көздүн назарына этият болушубуз керек. Көз өтө жаман нерсе. Көз тию бар. Ошол көз тиюнүн алдын алуу, машалла, табаракалла менен болот экен. Демек, бирок карап атасыз, биз Абдышкүр устаз башкалар футбол ойноп атат. Бирөөсү, машалла устаз зор тебет экенсиз десе, устаз айткан, машалла деп кой, көз тиет деп. Демек, көздүн уусуну, көздүн захарыны демекчи. Ошону жок кылуу үчүн бир нерсеге караган учуруңузда таң калуу менен, 5 четте болуптур, 2 этаж үй салып алыптыр дебестен, көзүңүздүн уусун кетирүү максатында машалла деп караңыз. Бүгүн кыргыздарда апалары дагы өзгөчө ширин баласынын наристесин жакшы көрүп кетип, өтө катуу эркелетип, балам, балажаным, шириним, шекерим деп эркелетип, өзүнүн назарын өзүнүн баласына урдуруп койгондор дагы жок эмес. Машалла, табаракалла деп ойнотуу, өзү алле деген сөздө алла деген сөздөн алынган. Ошентип жакшы сөздөр менен эркелетүү, табаракалла, баракалла деп көзүнүн уусун жоготуу, урматтуу мекендешим. Бардык маселени бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштайсыз. Бисмилла деп баштайсыз бардыгын. Эмне баштаганда, турганда, жатканда бардыгында бисмилла деп жакшы ишти бардыгын баштайт экенбиз. Себеби жаман ишти эч качан бисмилла деп баштай албайсыз. Аракты бисмилла деп ичпейсиз го эч качан. Шүф деп туруп ичиңизде келмени кетирип тургандан кийин ичесиз. Демек, жаман ишти жаман сөздөр менен, жакшы ишти бардыгын бисмилла менен башташыбыз керек экен. Ал эми, урматтуу мекендешим, эмне иш кылып бүтүрсөңүз, алхамдулилля деп бүтүрөсүз. Тамактан кийин алхамдулилля. Тамактан мурда бисмилла. Алхамдулилля экен, Кудайыма шүгүр экен. Аллахым, бул нерсени алдың, алганыңа дагы шүгүр. Бирок бир нерсени калтырдың, калтырганыңа дагы шүгүр деп, шүгүр кылуу алхамдулилля менен экен, урматтуу мекендешим. Алхамдулилля деп бүтүрөт экенбиз ар бир ишти. Ал эми шайтандан качуу, адам сыпатындагы шайтанды айтпай атам мен, шайтанды айтып атам. Шайтандан качуу, шайтанды жоготуу, аузу биллахи минаш шайтанир ражим десеңиз кетет, шайтан арылат, оразада шайтандар чендирет, бирок эмне үчүн? Нафс адамды тынч койбойт. Себеби 10 000 деген шайтанга, керек болсо 100 000 шайтанга сабак бере турган бул өзүңүздүн жеке нафсиңиз болуп эсептелет. Оразада шайтандар кишендесе, неге адамдар күнөө кыла берет? Себеби жеке нафси бар, каалоосу бар. Демек, каалоо качан күчтүү келет? Шайтандарга сабак берет, нафс күчтүү келген учурда. Нафстын кумардын кулу, анан бейишти үмүт кылган адамдар бар бүгүн. Алма пеш, озма түш, түшсөң дагы сонун түш, жакшы түш деп жөнүнө жатып алгандар бар, жаш кыялкечтер. Жок, аларды жоготушубуз керек. Биз, урматтуу мусулман болуп туруп, мусулманчылык аракет кылышыбыз керек. Шайтандан качуу, аузу биллахи минаш шайтанир ражим менен болот экен. Тооба кылганда, тооба кылып моюнга аласы, бир күнөөнү, бир виноват, мен бул жерде чындап күнөөкөрмүн деп моюнга алган учурда, тооба кылган учурда, Аллахка кайткан учурда астагфирулла деп. Астагфирулла деп. Бир нерсеге күбө болуп калдыңыз, астагфирулла деп. Ушу момун эде, ушу мусулман эде, мындай кылбаш керек эле деп жүрөк менен жаман көрүп, тил менен кайтара албадыңыз, кол менен кайтара албадыңыз, бирок ошону жек көрүү жүрөк менен бул момундун белгиси. Ошентип астагфирулла деп кайгыруу. Ал эми сүйүнгөндө, урматтуу мекендешим, кубанычтуу кабар келди, Аллаху акбар деп, сүйүнүү, кубануу. Рызык тапканыбызда ризку лиллах дейбиз. Рызык таптыңыз, ризку лиллах. Бир ишти, урматтуу мекендешим, аткарганда биизниллах дейбиз. Бир ишти аткарууда биизниллах дейт экенбиз. Бир маселенин алдында турабыз, ла хаула ва ла куввата илля биллах. Барлык кудурет, күч бардыгы Аллахым сенен, биз сенин берген кудурет күчүңө ылайыктуу аракет кылабыз.
Аллахтан дуа кылуу. Ла хавла ва ла куввата илля биллах. Bir işti atkаруда. Ла хавла ва ла куввата илля биллах. Убада бергенде валлахи биллахи таллахи. Аллахтын атын ортого коюп касам ичебиз. Биз жөнөкөй сөз бердим, эркекче сүйлөдүм. Эркекче айттым эмес. Валлахи биллахи таллахи Аллахтын атын ортого коюп касам ичкенден кийин сөз түрдө аткарыш керек. Бул жөн эле шылдың сөз эмес. Сөз түрдө аткарышыңыз керек. Убада бердиңби? Аткар. Ал эми урматтуу мекендешим, мусулман бир тууганым, ийгиликке жеткен учурубузда насрун миналлах дейт экенбиз. Шамс Табризи деген адамды танып алсаңыз, танып китептерин окуганга аракет кылыңыз. Себеби неге таныбай жүрүпмүн ошол адамды деп каласыз да. Шамс Табризи бир окуясы бар, жолдо кетип атса, бир адамды өтө катуу сабашат. Бирок баягы көзү канчалык канга толсо дагы, ызаланса дагы, бакырып дагы, кыйкырып дагы, бир сөгүп дагы койбойт да. Окуя бүткөндөн кийин Шамс Табризи баягы адамдан сурайт: "Эмне үчүн ыйлабадың, кайгырбадың, бакырбадың, ошончо азап болду сага?" десе, баягы мен кызды сүйөт элем, бир кызды. Ошо кыз үчүн, кыздын алдында өзүмдүн алсыздыгымды көрсөтпөш үчүн мен ыйлабадым, сыздабадым, бакырбадым. Ошону билдирбедим, өзүм алсыздыгымды көрсөтпөдүм дейт да. Кээ бир аталар бар, балдарынын алдында көзүн жаш кылдырып ыйлабайт. Бирок эшикке чыгат дагы бир жолу деп коет. Ошол бир жолу деп койгону аял кишинин 10 жыл, 20 жыл ыйлаганынан дагы катыгыраак болот негизи. Катуураак мумкатат ошол бир эле деп койгону. Бирок ал алсыздыгын билдиргиси келбейт семьясына, үй бүлөсүнө. Сыртка чыгып көрсөтпөй ыйлап келет. Бир жерде бакырып келет. Өзү менен өзү урушуп келет. Андай кылбашың керек эле, мындай кылышың керек эле деп өзүнө өзү билдирбей келет. Өзүнө өзү сабак берип келет. Кээде эркек кишинин бир эле деп койгону аял кишинин 10 жыл ыйлаганынан көрө артык оорураак келет. Тоолор жарылып кетет анын, весин көтөрө албай.